Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün Moskva uақыты boyunca 6 avgust 8 ay 2022 түнгі saat 1 болып қалды. Ошо уақытына карабай биз мына видео кайрылуу жасап турабыз. Москвадағы кыргыз жигиттердин жана Москвадағы мигранттардын атынан азыркы Кыргызстандагы болуп аткан учурдагы журналист иликтөө эгиз кооздой болгон Ыдырыс Исаков жана Муртбек Карбековдун иликтөөсү боюнча кайрылуу жасап атабыз. 30 жылдан бери коррупцияга малынып келген мамлекетибизди актына каран-кара деп сүйлөгөн биз эгиз кооздой болгон журналисттерди колдоо иретинде биз видео обращение кылып атабыз. Урматтуу Сабдыр Жапаров Нуркожоевич жана Камчек Ташир Кыдрашевич, сиздерди ушу эгиз кооздой болгон жигиттерибизди колдоп коштоп, ушулардын ишмердүүлүгүн дагы өнүктүрүүгө салым кошууга чакырабыз. Bizde de az bolsak dagы bizge ага эже инилерибиз кайрылды. 1 миллион Америкадан, Турциядан, башка мамлекетте иштеген мигранттар дагы кайрылып атат. Видео обращение кылып койгула деп. Ошондо биз 1 миллион элдин атынан кайрылып атабыз. Ошол эгиз кооздой болгон эки мырза жигитибизди колдоо иретинде. Алдыдагы кыргыз муун келечеги үчүн, Кыргызстандын өнүгүү үчүн өтө чоң салым кошуп атышат. Ушу жигиттерибиз иштей берсин, колдойбуз, ар тараптан колдойбуз. Колдойбузбу жигиттер? Колдойбуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн кадырлуу биздин мигрант бир туугандар, баарыңыздарга салам. Биз сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз, анткени жакшы каалоо тилек сиздерден жылуу сөздөр келип атат. Ал үчүн баарыңыздарга рахмат. Чындыгында сиздер ушул 30 жылдан бери мамлекетибиздеги чириген коррупциялык системанын бир курмандыгы деп айтсак болот. Анткени ушул Кыргызстанда жетишерлик деңгээлде бир өсүп өнүгүү, бир жакшы жашоого, социалдык жашоону өнүктүрүп кеткенге бир шарттар жок болгондуктан айла жок сиздер ушу чет эл, чет жерден үй бүлө багыш үчүн, жакындарыңызга жардам бериш үчүн ушундай иштеп келатасыздар. Бул иштеп жардам берип аткандыгыңыздар бир гана ушул жакындарыңыздар эмес, жалпы кыргыз экономикасына чоң салым кылып атасыздар да. Анткени бир Орусияны алып карасак, жылына 2,5 миллиард доллар кыргыз экономикасына, мына биздин араңжан экономиканы жандандырып атасыңар да. Бул дагы чоң салым, бул дагы чоң жакшылык деп биз белгилегибиз келет. Чындыгында урматтуу мекендештер, мындай карап көрсөк, баягы эле бечаралар, карапайым эл, баягы эле турмуш, баягыдай эле да, мындай карапайымдар ушул эле ойдон келатат, бирок коррупционерлер, жанагындай бир өлкөнү тоноп аткан чиновниктер, карышкырлар эски. Ушул булардын турмушу жакшырып эле, булар өнүгүп өсүп эле, мындай жакшы байып кетип атышат да. Мына ушундай система турукташып калган, анткени ошол сиздер салып аткан акчанын дагы үздөрүн, майын ушул коррупционерлер, паракорлор көрүп атат да. Буну эми ар бирин айтып өтүш узак убакытты талап кылат, анткени мына бир эле медицина тармагын айтып карайлы. Бүт бардык сиздин жакындарыңыздардын баары бүгүн медицинага ушундай сиздер салган акчанын негизинде шапка, пара менен, мектепке, бала бакчага пара менен, деги эле ушул сиздердин жардамыңыздар бүгүн ошол бетпактардын капчыгына кетип атат да. Мына ушул нерсени токтотушубуз керек. Биз кичинекей биздин командабыз дал ушул багытта коррупция менен күрөшүп, ушул бетпак өлкөнү, элди тоноп аткан коррупционерлердин жүзүн ачып, ошо паракорлорду коомчулукка чыгарып, токтоткула деген чакырыктар менен иш алып барып келатабыз. Буюрса, бул ишибиз токтобойт. Дагы да күчөтөбүз, дагы да жанданабыз, дагы да алдыга жылабыз буюрса. Бирок биз сиздерге айткыбыз келген нерсе бул дагы бир жагдай кандай бул? Биз ушул өлкөбүздө болуп жаткан жагдайды баарыбыз биргеликте күрөшүшүбүз керек. Ар бирибиз бул үчүн мындай бир аракет кылышыбыз керек. Биз ушул система, коррупциялык, паракорчулук системанын туткунунан бошонушубуз керек.
Биз ошолорго малай болбошубуз керек, коррупционерлерге. Ушул коррупциялык турукташкан системанын малайлыгынан чыгышыбыз керек биз. Мен ушул нерсени айткым келет, ушул нерсени чакыргым келет да сиздерге. Анткени мына көрүп атабыз, баарыбыз көпчүлүгү ушул айта албайт, баары коркот, баары ушул ачык чыккысы келбейт, эртең карабай коет же башка кылат деп мындай корккон акыбалдан арыла албай атабыз да. Мен эмнени айткым келип атат, урматтуу туугандар, биз ушул ошолор түзүп койгон паракорлор, коррупционерлер түзүп койгон коррупциялык паракорчулук системанын туткунунан бошонушубуз керек. Биз ошолордун малайлыктан баш тартышыбыз керек. Мына ошондо гана бизде достор өнүгүү өсүү болот. Ошондо гана биз алдыга жылабыз. Ошондо гана биз мындай 1+2, 2+3 болот. Адилеттүүлүк болот ошондо. Мыйзам иштеп баштайт. Мыйзам иштегенде гана бизде мамлекетте өсүү өнүгүү болот. Ошон үчүн биз баарыбыз жапа-тырмак ар бирибиз күрөшүшүбүз керек. Ошондо гана бизде жеңиш болот. Мына биз көтөрүп атабыз достор, чыгарып атабыз, айтып атабыз, деп атабыз, бирок мисалы үчүн кечээ эле министрлер, ошол профсоюздар, башкалар бизге душман болсо, бүгүн онкологияны көтөрдүк, ал жактагы башчылары душман болуп атат. Эми деги баардык тарапта мындайча айтканда бизди душманчылык кылган, бизди ушул оозубузду жапкысы келген, бизге ушундай бир жамандык кылайын деген топтор толуп баштады. Көбөйүп атат күндөн күнгө. Булар бизди сүйлөткүсү келбей атат. Булар баары башын бириктирип, бизге карата каршы күч болуп атат. Мына ушул жагдайда акчасын салып атышат, ушул өздөрүнүн күчүн бекемдеш үчүн, өздөрүнүн аракетин ишке ашырыш үчүн, бизди оозубузду жабыш үчүн болгон күчтөрүн салып атышат да. Бул үчүн биз эми күч бербешибиз керек. Биз беттегенибизден кайтпашыбыз керек. Сиздер ал үчүн колдоп, сиздер ал үчүн бизге мындай бир сүрөп, сиздер жапа-тырмак иш алып барсак сиздер менен, ошондо бизде, мен ойлойм, жеңиш болот. Ошондо мен ойлойм, биздин мамлекеттин эртеңкиси көрүнөт. Мындай бир адилеттүүлүк өкүм сүрө баштайт да. Мына ушул нерсени биз сиздерге бөлүшүбүз келди. Кудайым буйруса алдыда дагы иштерибиз бар, эмгектерибизди, аракеттерибизди дагы жумшайбыз. Дагы да биз ушул турукташып калган системаларды талкалоо үчүн, ошолордун адаттарын кайтарыш үчүн иш алып барышыбыз керек. Качанга чейин биз ушул башыбызды катып, кой мен айтпасам ким мен айтпай эле коеюн, башка айтсын деген нерсе менен келатабыз да. Бул ал коррупционерлер үчүн, ушундай чиновниктер үчүн чоң мындай бир жеңиш. Ошондуктан урматтуу достор, мына бизди дагы канча аракет кылып атышат, канчалаган мындай бир не дейбиз эми, мындай өздөрүнүн арам аракеттерин ишке ашыралы деп түрдүү ыкмаларды кылып атышат. Бирок биз ал нерсени артка салып, ошол системаны оңдош үчүн, система менен күрөшүш үчүн, системаны адилеттүүлүккө алып келиш үчүн жан аракетибизди жумшап атабыз. Жок дейсиздерби, мына бизге дагы канча ошол акчасы бар, пулу бар, бийлиги бар, же ушундай чиновниктер өзүнүн короосуна киргизип алгысы келет, өзүнүн сөзүн сүйлөткүсү келет, дайым ошого зависимый болуп калыбызды каалайт, мындай ар тараптан колдойлу деп ушундай сунуштарды берет. Бирок биз эч качан алардын жетегине, биз алардын эч качан мындай бир максатына жол ачпайбыз. Буйруса, ачка болсок да, ток болсок да, биз эл мененбиз. Карапайым элдин кызыкчылыгы үчүн гана болгон аракетибизди жумшайбыз алдыда достор. Ал үчүн сиздерден жогорудагыдай жакшы мигрант мекендештерибиз бизге калуу пикир айтыптыр, биз менен экендигин билдириптир. Бул да болсо бизге чоң күч болот, бизге чоң
дем болот. Буюрса баарыбыз ушул багытта иш алып барсак, жеңишке жетебиз. Эртеңки Кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө ар бирибиздин салымыбыз болот. Ар бирибиз ушул үчүн жандал бастап иштесек гана биздин мамлекетте бир мындай күчтүү, алдуу, кубаттуу, адилеттүү мындай бир өлкөгө айланабыз да. Баарыңыздарга чоң рахмат, бар болуңуздар. Буюрса биз дайыма ушул элдин көйгөйүн, элдин кызыкчылыгы үчүн жандал бастап күрөшө бергендигибизди токтотпойбуз. Рахмат баарыңыздарга. Ошол эле учурда урматтуу достор, биздин YouTube каналыбызга дагы катталганды, көбөйткөндү каалап атабыз. Ошон үчүн сиздерден жардам керек. Биз миллион сомду же миллион долларду болгубуз келбейт. Биз миллион катталуучу мындай бир миллион адам менен мындай байланышып тура турган жагдайга баргыбыз келет да. Ошон үчүн менин YouTube каналымды миллионго жеткизели достор. Ал үчүн сиздерден жардам, бул катталып, башкаларга сунуштап, ушундай кылып, мындай бир сет кылып ушуну өнүктүрсөк деп атабыз. Ыраазыбыз баарыңыздарга. Рахмат.